не снюхал ни одного грамма. Мы заряжен больше, чем Тони Монтана. Двигаемся как клан Сопрано. Это малая Италия из Кыргызстана. Встречай хук справа от самата, стреляет автоматом. Слетают головы, летят удары, тела падают за канаты. Бросок как кулемет, Будова приземлил тебя где-то во Внуково. Это уже культово, Всевышний дал это мужество. Высоко поднято красное знамя наверх. Мы покажем дух кыргызов. На горной вершине нашей судьбы мы бросаем большой вызов. Этот лютый бенгер, как Шевченко, разносит всех по стенкам. Разносит всех по стенкам. Гоу Шевченко, гоу Шевченко. Это 996, нашим салам алейкум. Я и моя семья. Олимпиадаға бараткан балдар барлығына насип етсін медальді. Жақсы форма болса, ошол чемпион болып кетиши мүмкүн да? Бүт, ишенич. Ребят, мы верим в вас, вы лучшие. Иншалла алтын болот деп ишенебиз. Алга. Всем нашим салам алейкум. Либо өз орнунда. Какие люди. Вода есть, вода. Задержались, да? Да. Александр, как же? Нормально, спасибо. Вовремя. Он тайм был, да? Очень ладно, он тебя не видит. Пока вас нашел, 5 километров пробежал. Машин нету парковок. Там, вон там поставил. Выходной сегодня. Ты готов же? Конечно. Лифт перед атакой не разминается. Нормально. Че, пару слов скажи. Все, да? Рад вас всех видеть. Умные слова скажи, да, брат. Рад вас всех видеть. Вот сегодня хотели небольшой сделать ролик для участников на Париж. Хорошая идея. Поддержать? Конечно. Я думаю, в этом году, дай бог, на Олимпиаде обязательно будет золото, да? Минимум 2. Давайте побольше. Минимум. Побольше давай. Минимум 5 человек. Максимум 16, да? Минимум. Не, ну шансы у всех есть. Да, правильно. Нужно выложиться, да? И все. Здесь тренироваться, если не будешь, сразу, да, наберешь таким питанием. На борьбу ходишь, нет? Нет, борьбу не хожу. Я чисто фитнес. Да, фитнес. Так, пробежка. У меня там тоже дома есть спортзал. Пробежка, подкачка чуть, бой с тенью, на мешочки, с гантелями. Такая работа. Легкая. А ты вот тут какие бои хотел вообще? Ну, там, где платят нормально. ММА же, везде. Да, ММА. Да хоть без разницы, хоть ММА, хоть бокс, хоть кикбокс. Просто мне интересно зарабатывать, да, а не просто драться, рейтинг поднимать. Зачем? Уже у меня возраст не тот, чтобы поднимать рейтинг. А здесь, которые мне предложения поступали, там очень неинтересные предложения в плане финансов, да? Да, поэтому здесь нужно приезжать молодым и набирать рейтинг, а потом уже драться за хорошие деньги, да? А мне зачем рейтинг? Мне уже 37, зачем мне сейчас драться на рейтинг? У меня дома 4 детей, их нужно содержать. Поэтому, если, конечно, были бы хорошие, интересные предложения, можно было бы выступить. Вот. А так, где мало платят, я не хочу. Ты же знаешь, здесь на подготовку месяц-два уйдет. Ты в себя будешь вкладывать, потом то, что ты зарабатываешь, иногда даже не оправдывает твои вложения, да? Я считаю, что это, ну, как бы, неинтересно. Ассалаумалейкум, Рашид Баке. Құдай бұйырса, біздің Қырғыз Республикасының төменгі олимпиадаға даярлығы өте жақсы. Құдай бұйырса, өзіңіздің ойыңызды айтып кетсеңіз, Париж олимпиадасына болған Қырғыз командасының даярлығы. Қырғыз командасының даярлығы дегенмен бұл дүйнө жүзүндө элдин баары күтүп аткан, чет жакта жүргөн бұл элдин баарынын намызы, улуттун күчтүүлүгүн ушул спорт боюнча билет. Бизде олимпийский вид спорта боюнча азырынча алтын медалистибиз жок. Анан көп жерден сурайт, Кыргыз элинде алтын медалисттер барбы деп. Анан жок дейсиң. Анысы кандай, мен ойлойм, бул өтө эмгекти басым кылган спортта. Ким дайын болсо, ошол утат да. Мен ойлойм, бардыгы эле дайынданып турат депчи. Анан мен бул утат деп мен айта албайм. Анткени Кудайдын буйруган утат да. Кудайым ошол бардыгына насип этсин медальди. Анткени бардыгы күчтүү, бардыгы Кыргыз эли ошо тандалган балдары, ошо Кудайдын назары түшкөн балдар ошол жакка эметип атат. Азыр эми күтүп атабыз, кимиси утат деп. Бирок мен бирөөнү так айта албайм. Анткени бул спорт.
спорт кандай болуп калышы мүмкүн. Анткени бардыгы ошо Аллах Таала ошолордун ырыскы берип, бардыгын туура эметип, ушу биздин Кыргызстанда 3-4 олимпийский медальдер болсо, мен абдан кубанычта болот элем да. Бирөө эле эмес, 3-4төө. Кыргыз элине ынтымак болсун. Ынтымак болсо бардыгыбызда жеңиш болот, ынтымак болбосо кыйынчылык болот да. Ынтымактын артынан ушу спортсмендерге айтат элем, ушу ынтымактын башын кармаган бул спорт. Ушу спорт менен баарыбыз ушул жактан чогулуп атабыз, спорт менен баарыбыз таанышканбыз. Спорт бул дисциплинада адамгерчилигин көп нерсени ушу тарбиялап алып келет да. Бул чоң спорт менен заниматься эткендерди. Анан ошол жактан мен айтып кетет элем, ушу Кыргыз элине баардык ушу спортчулардан ушу күтөбүз, эми Аллах Таала ушу насип этсин. Кыргыз элине ушу медаль болсун постоянно. Биз ошо чет жакта жүрүп баягы ким болбосун жолугуп калганда биздин медалистиңер барбы деп сураганда олимпийский медалист бар, ушундай фамилиясы менен айтып, мындай сыймыктанып, ушундай элибиз бар, ушундай жерибиз бар деп. Анткени нациянын күчтүүлүгү бул деген биримдик, анан деген ушу күчтүү калктын эмеси бул деген олимпиададан кимдин медали көп болсо ошол күчтүү калкка кирет да. Ансыганда биздин Кыргызстанда ошондой күчтүү калкка кирсе экен деп ойлойбуз. Кудайым буйрса алдыга өсүп баратат, коррупциялар жоюлуп баратат деп ойлойбуз. Кудайым буйрса жакшы болот. Уважаемые друзья, участники Олимпийских игр, хочу пожелать вам в предстоящих Олимпийских играх успешного выступления. Мы очень искренне будем надеяться и верить, поддерживать вас, следить за вами. Всем удачных выступлений. Я уверен, что на этих Олимпийских играх наш флаг поднимется на самый верх и зазвучит гимн нашей страны. И мы все очень будем горды тем, что вы это сделали, ребят. Мы с вами, вы лучшие. Раз вы уже имеете лицензии на эти игры, знаете, вы лучшие. Мы верим в вас, мы с вами на протяжении всех Олимпийских игр. Ребят, удачи вам еще раз. Алга Кыргызстан. Алга Кыргызстан. Олимпиада деген бул спорттун пиги. Бул Олимпиададан кийин уже башка турнирлер жок келсе да. Анан бул жерде Кыргызстан азыр алтын медаль албаганына уже 44 жыл болду да. Азыр Кыргыз эли Олимпиаданын алтын медалына суусап турган чагы да, учуру. Sen kayga kaçın gerek? Turuam, nereye turuam? Men işim buna. Senin işin yaga. Şunu. Kana gitti. Tak. Birden. Yaga. Gel ver. Şuna. Gaz var. Bak öyle hazırsın ha? Mощный. Да. Gel. Attın. Da. Bana vurdum. 1, 2. Baka vurdum. Нырок bundan başla. Ne ben? Месяца два назад. Смотри. Я на его боях вырос. Да хорош ты был, так мы с тобой одинаково. Какой одинаково? Мне 28 только. А, 28? 32. Не, почти. Когда мы были молодыми, он был уже чемпионом. Он рано начал. Он рано начал. И поздно кончил. В Джалабаде очень сильная школа. Что по боксу, что по кикбоксингу. Я помню, много выступал с ребятами, очень сильные. Клуб очень сильный. Ребята очень сильные оттуда. Вот сколько? 4 цикла работаешь, да? 4 цикла Олимпиады, можно сказать. Это 20 лет почти выступаешь? Да, больше даже. Больше даже 20 раз. Это уже твоя эпоха не заканчивается? Только началась, как Мирек Симбаев говорит. Тика, давай, легко бороться. Биринчиден Кыргыз курама командасы быйыл эң көп лицензия алды, буйруса. Париж Олимпиадасына эң көп катышуучулар болот ар кайсы спорттон. Мен оюм аябай даярдыгы зор. Ар бир спортсмен буйруса алтын алып келет деген ойдобуз. Биздин
копилкага. Кудай буйруса. Бардык спортчуларга, байкелерге, инилерге чын жүрөктөн ийгилик каалайм. Баарыңар буйруса алтын менен желекти желбиретип Париж Олимпиадасында баарыңар бийиктикте алтын менен келишиңерди каалайм буйруса. Никому никогда не давали повода, даже когда было по нулям. Мы смогли расставить все по местам. Мой каждый день, это бой с тенью. Вижу цель, попадаю в мишень. Это мое время, мое поколение. И мы хотим перемен возле черно-белых стен. Со своими мыслями наедине. Пишу сценарий реальных вещей. Жми на play, 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 play. В никому не нужных дорогах мы валим боком. Всегда на уровень выше, но помним, что мы все под Богом. Living la vida loca в этом мире жестоком. Мы у истоков, эй, акулы вышли на охоту. Мен ойлойм, биринчиден жакшы ниет кылыш керек. Жакшы ниет кылып, кыргыз командасына ишенебиз биз. Мен ишенем, Кудай буйруса, ар бир спортчу мекеним деп, ар бир спортчу желекти бийик көтөрөбүз, алтын медаль көтөрөбүз деп жакшы ниет менен келет. Ойлойм, буйруса биздин курама команда бардык спортчулар алтын медаль менен келет деп ойлойм. Чоң, ассаламу алейкум, Америкадан. Биякта кыргыз жамааты Америкада жүргөн силерге биз балет этебиз, күйөбүз, ишенебиз. Үмүт силерге өтө чоң. Буйруса ийгилик каалайбыз силерге. Медаль менен келип, чемпион болуп келгиле. Ушу биздин спортчуларга ийгилик, иншаллах. Биз алтын деп дуа кылып турабыз. Кудай колдосун. Мээнеттер ишке ашсын. Кыргыз эли баардыгы күтүп турат биздин спортсмендерден. Иншалла алтын болот деп ишенебиз. Алга эч качан артка кайтеке жок. Бул жагы только алтын күтөбүз. Мен ойлойм, азыр биздики эркин күрөш, греко-римский, женский борьба аябай тиги даярдык аябай күчтүү, аябай жакшы. Мен бизде маалымат бар ал жөнүндө. Аябай жакшы даярданып атышат. Последний сбор, путевкаларды жакшы алышты бар тең. Мен ойлойм, ошо 3 медаль, 4 медаль болот го дейм да. Кудай буйруса ошо тиги женская борьба, вольный классический баарынан 3-4 медальды күтөбүз да. Кааларым биринчиден травмадан алыс болгула, өзүңөрдү жакшы таптап Олимпиадага даярдагыла, морально психологически даярдангыла, духтоп бергиле. Кудайдын берген кыргыздын духун дегендей, Манас атабыздын арбагы менен дегендечи. Буйруса жакшы быйыл результат болот деген ойда. Азыр бирок могу эмеде именно-начы вольный борьбада азыр эме кеткен атпайбы? Эрназар Рахматалиевди 65-те да. Анан тиги 57-те тиги Бекзат Алмазулу. Эми Олимпиадага баягы аябай чоң эмгек менен баратышат да буларчы. Мындай жөн эле мындай реально караганда кичинекей кезинен бери мындай оңой эмес да, өтө оор да. Анан именно 65 килограммда, именно азыркы бүт ар кайсы мамлекеттерден баратканда, мен өзүм 65-те көрүшүп жүргөн ар бир балдарды билесиң, анан күчтүү балдар көп да. Мисалы 10 бала баратат, бир бестечи, ошо 10 баладан каждый кимиси баягы жакшы формаласа, ошол чемпион болуп кетиши мүмкүн да. Анан Элназардын неси жакшы болуп атат, борьбасы баягы. Мунун борьбасы жана тигилер бутка киргенде башын басып алып, эме кылат да, мындай тигилерди чарчатып, анан эң биринчиси булар борьба теңир болуп калат экен да, мындай профессиональный уровенде баарыныкы бирдей эле болуп калат да, мындай как бы кыска эменин ар кимдин өзүнүн лидерский бир качество, бирөөнүн взрывной бир өзүнүн бир тактикалары мындай жана сверхъестественный деп коет, ошол сыяктуу андай эмес, эми баягы борцовский мындай ар кимдин өзүнүн бир преимуществосу бар да. Анан ошол сыяктуу Эрназардыкы өйдө жак менен аябай жакшы көрүшөт да, выше поясачы, бутка кирбейчи, анан буга атака кылса баягы буттарын тартып, аркаларына чыгып, чарчатып, анан эң самый главный Эрназардын жакшы качествосу эме да, соревнования чыкканда бойцовский эмес характери бар да, баягы выносливость бар. Анан именно схватка болуп атканда күйбөйт да. Мисалы утулуп атса, мисалы 6-0, 7-0 утулуп атса, ошол эменин тактиканы алмаштырып, жанагыны перебарывать этип кетет да, мындай кайра вовремя схватки ошону алмаштырып, тактиканы алмаштырып, дальше колап соперникти любой азыр чемпион мира ким менен күрөшөбү, олимпийский чемпион менен күрөшөбү, любой менен жакшы деңгээлде күрөшүп коет да Эрназарчы. Анан мен ойлойм, мен Кудай буйрса баягы мындайча айтканда
биз полный душой баягы балет этебиз да. Назаргачы мен кыргыз элдин баары эле бирок өтө бизге керектүү медаль да имендачы вольный борьбага. Анан Бекзатта аябай жакшы мындай буга чейин жанагындай көп схваткаларды өтүп жүрдү, баягы утулуп моменттер болуп жүрдү да. Эми шанс деп эле коеюн, баягы бул шансты өзү завоевать этип лицензия алды да, мисалы үчүн баратат да, ошого достойный. Кудай буйрса Олимпиадага барып, мындесинде да жакшы балдар бар, Бекзат да жакшы болот. Жакшы результат көрсөттү деп ойлойм, экөө теңчи. Анан көрсөтүш керек, Кудай буйрсачы. Баягы эми бардыгы Кудайдан, эми баарыбыз Кудайдан суранабыз. Бирок кыргыз командасы быйылкы Олимпиадага мен оюмча даяр болуп калды. Моральный, психологический да мурункуга салыштырмалуу. Мурункуга салыштырмалуу эми азыр деген мындайча айтканда мояктагы греко-римский борьба, женский вольный, биздин өзүбүздүн балдардын эркин күрөш, Алексей, бокс, дзюдо, бардык вид спорталардан уже эмеге именно медаль алган. Кыргызстан реально медаль алган. Өстү да. Ооба. Мурун мисалы үчүн участие болчу, участие деп мындай эметчүбүз да азыр болсо именно медаль алалы деп баратышат да. Бул өтө жакшы. Эрназар, көп балдар бир жолу барып күрөшүп келди. Эрназардык уже экинчи Олимпиадада. Экинчи Олимпиада. Жоламанга жакшы шанс бар. Кыздар деле, мне кажется, 3 кыз тең эле медаль алат окшойт деген ой болот да. Олимпиада бирок эме экен да. Чемпион барып атат да, где-то там бери. Ооба. Чемпион мира, олимпийский чемпион бул. Олимпиадага ким мындай жакшы формада барып анан ошол жактан бак жүгүрөт деп коёк го. Кимдин багы жүгүрүп кетсе, баягы любой адамга шанс болот экен да ал жердечи. Жакшы мындай профессионалдык уровендечи. Анан күчтүүлөрдүн баары бир группага түшүп калышы деле мүмкүн да. Азыр могу лидер, могу чемпион болот деген баягы андан эмес да. Алмашып кетиши мүмкүн да. Ошол сыяктуу биздин мен моякта азыр кайсы спортсмендер бара турган болсо баары эле алтын алсын деген ой бар негизичи. Анан эми алган уже Биздики азыр бизде эркин күрөштө 2 лицензия, греко-рим күрөшүндө 3 лицензия, кыздар күрөшүндө 3 лицензия. Буюрса бизде жакшы бокста, мына бокста канчадан бери бизге Олимпиадада бара элек болчу. Азыр биздин аябай техничный жакшы мушташат экен биздин балабыз. Кудай буюрса ага да үмүт чоң. Анан мен оюмча мына биздин азыр кийинки бир 10 жыл болуп калды тренерлер. Биздин аябай неме тажрыйбасы чоң, жакшы убагында жакшы күрөшкөн Руслан Мажинов, Табалдуулу Симонкул деген агайларыбыз келип, тияга Азат Эркинбеков, Улук Карачолоков деген агайларыбыз келип, азыр аябай биздин борьбанын деңгээли мындай болуп көрбөгөндөй Кыргызстандын азыр союз келгенден бери мындай деңгээлге чыга элек болчу, мындай сөздүн ачыгы. Азыр бизде деген чистый кыргыз балдар чемпион Азия болуп атат, 2 жолу призер. Бизде 94-жылдан бери Кенже Гомуралиевден бери призер мира жок болчу. Мына азыр 2006 Канат Бегалиев алган, 2010 Данияр Көбөнов алган. Анан кийин мына Эрназар, Алибек Осмонов деген биздин Догдурбек уулу алды. Аз бизде борьба аябай чоң деңгээлде, аябай сонун деңгээлде эметип атат. Биздин үмүт аябай чоң. Анткени мен оюмча мына азыр 2 лицензия. 2 кыргыз мына 2004-жылы чистый кыргыздардан 2004-жылы Афинага Надырбек Улан деген байкебиз барган өзүбүздүн ошо. Ал байкебизден кийин кыргыз бара элек болчу. Мына 2020 Токиого Эрназар барды. Биринчи ошондон бери ортодон ушуну. Эркин күрөш боюнча. Эркин күрөш боюнча. Греко-рим күрөш боюнча мына биз өзүбүз менен бир класста окугам. Руслан Түмөнбаев, Канат Бегалиев байкебиз, булар Данияр Көбөнов, Жанар Кенжеев деген байкелерибиз, булар биздин греко-рим күрөштү башка деңгээлге чыгарышты. Андан кийин артынан эми биздин дагы инелерибиз келет, Жоламан Шаршенбеков, Акжол Махмудов, Амантур деген инелерибиз келет, Кудай буйрса. Жакшы, анан жанагы биздин негизи борьбабыз башка уровень. Негизи эң главный биякта деген эме экен. Агай мугалимдер, жакшы мугалимдер, саяпкерлер, жакшы саяпкерлер болсо уже таптап коет экен да. Ошон үчүн азыр бизге жакшы, мен оюмча ойлойм, жакшы саяпкерлер келди. Анткени биздин эркин күрөштүн бизде мындай функциональный деп коет, жанагындай чарчабай күрөшкөн, прессинг кылып деп коет, мындай постоянно давление менен күрөшкөн. Азыр ушинтип күрөшөт биздикилер. Бүт бар биздик ушундай. Вообще чарчабайт. Биздин ушул стилде биздики мисалы азыр бүт көп жерде утуп атат. Ошол стиль менен, ошол стилди койгон бул агайлардын мээнети деп ойлойм. Эң биринчи Каныбек, Осмоналиев негизи эле бизде эмеден кийин Олимпиададан
Каныбек Осмоналиев олимпик чемпион болгон. Анан бизде Кулчунова Мария деген ат башыдан да эжебиз бар. Ал олимпик чемпион болгон. Ал анан бирок союз тарап өзүнчө мамлекет болгондо бизде именно эң биринчи призер олимпийский игр бул Руслан Түменбаев болгон. Биринчи күнү Руслан Түменбаев болгон. Анан кийин экинчи күнү Канат Бегалиев байкебиз болгон. Биздин каалоо тилегибиз Кудай буйрса биздин олимпиадага бара турган спортсмендерибизге, машыктыруучуларыбызга баарына кааларыбыз. Эң главный травмасы жок, жакшы, даяр. Бул олимпийский вид спорта деген бул ушундай неме, буякта деген темная лошадка деп коет, ушундай чыгат. Буяка ким дайын болсо олимпиадага. Олимпиада деген бул башка. Чемпионат мира, чемпионат Азия, азиатский игр башка. А бирок олимпийский игрга ким дайын болсо, ким ошол минута, ошол секундага дайын болсо ошол утат. Ошентип биздин агайларыбыз ошого даярдаганга тажрыйбасы жетти деп ойлойм. Кудай буйрса жапатырмак, буйрса бизде жакшы ийгиликтер болот. Буйрса эң главный травмасы жок, жакшы баары жакшы башса, жакшы формада барса эле бүттү утат. Ой, молодец. Спокой. Скачок. Скачок да. Жет. Левый, хорошо. Левый, прямой раз, на? Да. Здесь, бяха. Чипка. Албетте ийгилик каалайбыз баарына. Негизи эле бул олимпиада оюндарына жолдомо алыш бул көптөгөн мээнетти талап кылат, көптөгөн аракеттерди талап кылат. Буюрса ошол эмгектери акталып, биз травмасы жок, жеңил барып оор келсин демекчибиз. Буюрса ишенебиз, үмүттөнөбүз. Баарына ийгилик каалайбыз. Азыркы учурда олимпиадага кыргыз элинин дайындыктары жакшы сборлорду өтүшүп атат. Биз алыс жергесинде болсок дагы жүрөгүбүз ошолор менен всегда колдойбуз. Всегда дайым колдоп келебиз да алардычы. Анан азыркы учурда жакшы балбандар алды лицензия, ким күчтүүсү. Кудай буйрса алды. Эми баягы спорт чөйрөдө жүргөндөн кийин мен кандай эмгек кылганымды алар менден да эки эсе эмгек кылып олимпиаданы утканына мен тилектешмин да. Биздин кыргыз курама командасына чын жүрөктөн жеңиш каалайбыз. Кудай кааласа Алла насип этсе, буйрса баардык катышуучуларга жеңиш каалайбыз. Буйругу менен, өзүнүн күчтөрү менен буйрса бүт катышуучулар алтын медалга жетишкен чын жүрөктөн тилейбиз. Ошо ийгилик аларга күч кубат, жеңиш. Эми албетте жакшы жыйынтыктарды күтөбүз. Эми баягы эле адаттагыдай күрөштөн медалдарды күтөбүз. Күрөштөн эркин күрөш болобу, грек-рим күрөш болобу. Кудай буйрса жакшы үмүттөрүбүз бар жигиттерибизде. Бизде агайларыбыз албетте биздин өкмөтүбүз жакшы карап атат. Агайларыбыз жакшы иштеп атышат. Спортсмендерге ийгиликтерди карайбыз. Жакшы неме баягы спортто айтып атат, жакшы подойти дейт да. Орусча айтып коеюн, жакшы должны подойти психологически, морально, физически алар буйрса жакшы келип атышат. Ошо морально, физически, психологически даярдыкты күтөбүз да. Ошол жагынан дагы жакшы биздин агайларыбыз жакшы бир иштеп койсо, албетте жакшы ийгиликтерди күтөбүз. Буйрса 10 күндөн кийин Парижде олимпиада башталат. Ал олимпиадада биздин күчтүү спортчулар катышат. Аларга ийгилик каалайбыз. Кайсы жерде болбойлу, Америкадабы, Европадабы, Россиядабы, сиз дайым биздин жүрөктөсүңөр. Силерге дуа кылабыз. Буйрса жеңиш биз тарапта болсун. Аминь. Эң биринчи биздин айтарыбыз Кыргызстандан, Кыргыз элинен, Кыргыз Республикасынан бөлөк мамлекетке ушул Кыргыздын намысын коргойм, Кыргыздын желегин көтөрөм, Кыргызды таанытам деп бараткан балдарга өмүр, ден соолук, белине, билегине күч кубат. Кудайым ушундай жакшылыктарды берсин. Биздин намысыбыз ким менен? Мынакей силерге окшогон балдарыбыз менен жигер.
балдар уже психологический эмеден өттү да, барьерден чемпионат мирада медаль алышып атат да. Бул эмнени айтат? Биринчи ушу грек-римскийлер медаль алып келбеди чемпионат мирада. Анын артынан ээрчишип, вольниктер кетти, бокстар кетти, уже медаль алып койду 3-чү месте чемпионат мирада. Анан дзюдодон 3-чү месте. Бул эмнени айтат? Уже булар өздөрүнө ишенип, уже мирде олимпиадада медаль алат экенбиз деп ишеним болду да, уже ишеним пайда болду. Жакшы ниет кылып атабыз. Аларга ийгилик каалайм буюрса. Дуа кылып турабыз. Кудай буйрса. Быйылкы күзгү өтчү олимпиада оюндарына биздин балбандар мыкты даярданды деп ойлойм. Анткени мына өзүңүздөр көргөндөй жаңы спорттордон да олимпиадага барат деп барды. Мисалы бокс кошулду, жүдө кошулду. Жана ар дайым биздин күрөш спортуна буга чейин 2 медаль берген. Мунусунда ийгилик тарых жарат деп ойлойм, алтын медаль менен. Мына өзүңүздөргө маалым болгондой, бүгүнкү күндө кыргыз спортсмендери өзүнүн бир жакшы эмгеги менен, талыкпас күчү менен, деми менен ушундай мына бүгүнкү күндө 11 лицензияны алган угуп атабыз. Маалымат жетиштүү бизде. Бүгүнкү күндө ушул оюнчуларыбызга Кыргыздын желегин желбиреткен Кыргыздын мыкты инсандарына, мыкты спортсмендерине мен эң алдыңкы алтын медаль алып келишин күтөт элем. Бүгүнкү күндө мына Кыргыз мамлекети өзүбүздүн өкмөт тарабынан, президент тарабынан чоң колдоо болуп атат. Ошондуктан ишенимди арттырып, Кудай буйруса, мен ойлойм келечекте олимпиадада бир жагы бир 5 же 6 медаль алтын болот деп ойлойм. Курама команда мына биз деген өзүңүздөр билесиздер, кыргыз эли кылым карыткан элбиз. Када салт, нарк, үрп адатыбыз менен дүйнө жүзүнө багы дүйнө жүзүнө таанылып, дүйнө жүзү таанып атат бизди кыргыз эл улуу эл экенибизди даңазалап келатабыз. Анысы кандай Кыргыздын желегин желбиретип, Кудай буйруса, биздин мыкты спортсмендер, Манас атанын тукумдары Кудай буйруса дүйнө жүзүн дүңгүрөтөт деген ишенимдебиз. Биринчиден Аллага чек шүгүр кылалы. Ар бир жаран, ар бир спортчу эненин курсагында жатканда Аллах Таалам баарын пешенесине жазат экен да. Ким кандай ийгиликке жетет, анан кандай результат болот дегенчи. Ар бир ийгилик, ар бир мээнет ушу олимпиадага катышкан Аллахтын бир буйругу менен барат жатты. Бирок мен айта турган нерсем, ошо буйруктун ичинде дагы олимпиадада чоң результат да жаткандыр да. Бирок ал жагын биз олимпиада бүткөндөн кийин гана билебиз да. Бирок мен ойлойм, азыркы биздин спортчулар эң чоң деңгээлде, мындай айтканда уровеньде высший даярданып атат да. Мен бараткан спортсмендердин баарына медаль күтөм. Баарына ийгилик каалайм. Алла насип кылса, Кудай буйруса, ушу олимпиадага бараткан балдар баарыңар менен 2024 Париж олимпиадасында чогуу балет этип, призер жана чемпион боло турганга эми өз жүрөгүм менен тилектешмин. Жана мен бир туугандар менен тилектешмин. Ошо жерде баарыбыз чогуу ошо жеткен ийгиликти чогуу майрамдайбыз Кудай буйруса. Мен дагы барып, бүткүл кыргыз элине жана бүткүл биздин кыргыз спортуна болгон салымды салып, колдоп, балет этип барганга даярмын. Урматтуу Париж олимпиадасынын катышуучулары, сиздерге ийгилик! Алга! 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 Мен бир дегенди көз ачтым, эки дегенди сүйлөдүм, үчкө жетер менен чачтым. Кызыктуу тарыхты дүйнөнүн ар бир тилектен бир бата, жаш зеректен бир бата. Тынчтык үчүн гана асманга зам беректер ата. Биздин аталар үчүн, апалар үчүн, өнүгүп өскөнгө себеп болгон таталар үчүн. Мен Барысбектин уулумун, кылымга айткан улудум. Кыргыздар уругум, күнүмдү тоспойт болудум. Deseng, mende erkin жүрөк соғот билбесең. Мен Барысбектин уулумун, кылымга айткан улудум. Кыргыздар уругум, күнүмдү тоспойт болудум.